көрүнүш болгон болсо эгер биз извещение буларга уведомление обязательно үйүнө берип кетебиз или кыстарып кетебиз эшигине. Эгер келбеген болсо бизде 2020 жылдын 1-сентябрына чейин уже срок бүттү, мөөнөтү. Төлөө мөөнөтүн булар буга чейин төлөп бүтүш керек. Ошонун негизинде бизде Кыргыз Республикасынын салык кодексинин 330 статьянын негизинде жер салыгын биз өзүбүз начисление кыла алабыз. Мүлк салыгын 1-сентябрдан келбеген үчүн бизден пеня кетет, туум. Күнүнө 0,09% 71 статьянын негизинде салык кодексинин күнүнө 0,09% туум өсөт. Азыркы учурда пандемияга байланыштуу отчетторду 2021 жылдын 1-апрелине чейин узартып койгон үчүн бизге маалымат баракчасын бербегенде чара көрө албайбыз. Атайын, ким бар? Biraz geçip kaldınızlar. Olursa nerede turgan hazırlaç. Sizde kim var? Ruslan aka var mı? Biz Oşlar'da sağlık hizmetinden gelgendik. İyi sağlığın yer sağlığının mülk sağlığı 2020 yılında Şunday olarak kalat. Bu degan nerseler hem bular janagı ellerge okşap çekerde akırın jerde yaşagan adamlar emes. Var jogu intelligent, түшүнүктүү адамдар. Бул биз көргөзгөнүбүз бул эле эмес. Городоктун ичи, городоктун ичинде бүт мамлекеттик кызматкерлер, бизнесмендер, бүт салык эмнекенин жакшы түшүнгөн адамдар. Өз убагында колдонуп, өз убагында келип коюшса, мындай нерселер болмок эмес. Саламатсыздар. Biz Oşlar'da sağlık hizmetinden gelgenmiz. Atım Ermek. Bizler Zakirov Camış Efendi değil mi? Biz 2020 yılga mülk salığı menen jer salığını төлөгөн үчүн ар бир үйлөргө рейд жүргүзөт. Sizlerде адрессинин түрү барбы? Таркатылган? Сөйлөп берет. Camış Efendi кайда? Өтүп кеткен. Кандай да? Өтүп кетсе дагы анын наследниги болот. Аягы болот, баласы болот. Атасы кетсе дагы наследник калат. Таштадык силерге бул салыктын биз рейдтин төлөп атканыбыз 1-сентябрдан сурогу бүттү. Ошо бизге барып сиздер иктиярдуу түрдө төлөп бүтүшүңүздөр керек. Ошон үчүн келип атабыз. Buldagi shunday эле көрүнүш. Бул жактын эми Закиров Жаныш ака дегендин үйү болгон, бирок Жаныш ака эмеге байланыштуу өтүп кетиптир. Эмеден дүйнө салыптыр. Бирок атасы өтүп кетсе баласы болот, баласы болбосо аялы болот. Атасынан калган мүлктү алып калып, ошолор өзүнүн иш чарасын жүргүзүш керек да, ыктыярдуу түрдө. Дагы бир нерсе айта кетчү нерсе, 1-сентябрдан кийин бул уплатанын биздин төлөө мөөнөтү жылган эмес. Ошол күнү 1-сентябрга чейин маалымат баракчасын бербесе дагы өзү ыктыярдуу түрдө келип бизге төлөп кетиш керек. Карап калсыздар. Atın Ermek. Yaxşı. Bul da bir yerden gelgen.
Sizge gelgeningizin sebebi jer salıgı tölenmeyat. Birinçiden. Meni almay atko, ben pensionerman. Yok, pensionersiz. Siz qaysi yıldan beri pensionersiz? 4 yıl oldu kaldı. Şurada. Siz bizge takır barıp kaptodan ötpey atasiz. Üydün jerdin Ötkönde gelip bunal жерден жолугушуp, көргөзбөй атасыз. ötkönde gelip bunal жерден ne kılıp öyle pensiyon udastölemini görüp anan keyin ketişken. Jer salık boyunca siz ne geldiniz dep. Men sizge түшүндүрө кетейин. Siz pensioner bolсоңуз дагы ыктыярдуу түрдө бизге барып туруп маалымат баракчасын беришиңиз керек. Бир. Экинчиден, үйдүн тех паспортун алып барып туруп сиз толук кандуу көргөзүшүңүз керек. Мен сизге атайын. 2002-жылдан бери сиздин атыңызда турат экен. Ооба. Бир дагы салык милдеттенмелерин жүргүзбөпсүз. Ошон үчүн келип отурабыз үйүңүздүн алдына. Жок, эми onu ötkönde gelip жерге siz salık төлөбөйсүз деп кеткенден мен машинаға башкага төлөп отурабыз, анан ол жер салыгын барып көрсөт деген мага эч ким айткан жок, барып көрсөтүп кой деген. Буга чейин деле келген сизге. Жок, эми келген, бирок балдар өзү дагы келип кеткен. Жок, сизди төлөбөйт экенсиз деп айтпайт ал балдар. Налогого өтүңүздөр деп айтат, сөзсүз түрдө. Не боюнча сиз пенсионер катары жер салыгын төлөбөйсүз деп айткан. Сизге уведомление берилгенде сиз налогого барып өтүп, Эрмек деген балага жолуңуз деп айтты. Жок, onu мен айта элек азыр. Onu айта элек, уккан жокмун. Тесте. Ошого ушунча. Канча квадрат метр чыгат? Билбейм оны. Паспорту жаңыланган, Паспорту жаңылаңдап, нелерди бардыгын не кылганбыз да. Биринчи башында бул жерде жана үй берген боюнча Мен сизге уведомление проект жөнүндө берип койгон да мэриядан. Анан биз кийин өзүбүз үй салгандан кийин анан проектти башкадан салып, башкадан тартып жаңылатканмын да. Канча квадрат метр немесинде көрүп коесуздарбы? Тех паспортуңузду көргөзүп коесузбу? Азыр көрсөтө албайм, азыр септеле. Эми шарт эле алып чыгып көргөзүп койсоң. Көрсөтө албайм, ошого барып көрсөтөм. Хорошо. Жок, азыр көрсөтө албайм. Ушул эле көчөдөн айта кетчү нерсе, мисалы, сиздерден атайын биз сиз деле тандап келген болбойлу. Бир эле сиз эмес. Мына 35. Эми муну силердин милдетиңер бул. Ооба, 30-чу үй, 32-чи үйлөр төлөп атат. Пенсионер болсо да барып. Олар кандай пенсионерлер? Жок, негиз айтып аткан. Булар төлөп атат. Мен аларда иштеп пенсияга чыкканмын да. Турсаңыз, мен аларды пенсионер дегеним жок. Төлөп атат. Пенсионер болсо дагы бул эле көчө эмес, башка көчөлөрдөн да барып бизге маалымат баракчасын берип атышат да. Ошол себептен азыр сиздин үйүңүзгө келип, мен атайын пример кылып, мына төлөгөндөрдү да кошуп алдым да жаныначы. Хорошо, барам мен кайта. Бүгүн эмес, понедельниктен барам. Бүгүн бара албайм. Бүгүн бара албасаңыз боло берет. Эртең дагы балдар иштейт. Жок, эртең колум бош. Суббота күнү. Суббота, воскресенье мен бар, бир жака кетем. Понедельник, канчанчы кабинетке барыш керек? Киргениңизде сервистин центр атайын ушул. Ооба, Масалиева 100, Оштеске. Ошо барабыз, мен ошондо документтерди көтөрүп барам. Сөзсүз барып, документ, тех паспорт алып алыңыз. Ош шаардык салык кызматына рейдке учурганбыз. Атым Касым Фермерден кылабыз. Бул жакта мэриянын өкүлдөрү бар экен аларда. Биз мынча нерсени ала келгенбиз. Мусурманов Арзыбекке керек болчу. Сизде. Арзыбек, мындай болот атат. Сиз istesеңиз. Буга чейин изишени берилди. Бухгалтериңизге да айттык. Төлөп бериңиздер. Ол салык эмне себеп болот атат сиздерге төлөбөгөнгө? Себеби дегенде мына үйдө bir nemesine bir ayına 80 binden nemesi төлөйт, Kredit төлөйт. Ошого Азыр бүгүнкү күндө сиз 2017-жылды 18-жылды кошуп отчет берген карызыңыз 56.623 сом. И 18-19-20 дагы турат, маалымат баракчасын бере элексиз. эми жылдын аягына чейин төлөп коебуз эми. Жылдын мындай кылышыңыздар керек. Азыр эми биз сиздердин астыңыздарга келгенбиз. Сот процедурасын жүргүзсө да болот сиздергечи. Жылдын аягына чейин эмес, ушул айларга төлөп берсеңиздер. Жок, бул айларга бул албайт, жылдын аягына чейин. Азыр эми жеңилдиктер болсун, ошол льготалар карап туруп, ошол моменттен пайдаланып неме болсаңыз төлөп койсоңуз жакшы болот. Сизге абдан сонун чоң жардам. Пенияны мисалы 40 000 сом пения сизге жардам болсо жаман эмес. Ноябрдын аягына чейин төлөп берем деп коебуз. Ошондо пенияны алып коесуңар да бурда. Пенияны алып берсеңиз, пения алынып турса. Ноябрдын аягына чейин төлөсөң алмаңыз. Өз срогу бүткөн, сентябрдын башындачы. Срогу бүткөн. Акыры бүткөндөн штраф болуш керек, пения бар кеш керек. Как раз мына сиздерге именно жеңилдик болсун деп. Болду, хорошо. Биринчи топтогу мүлк салыгын төлөөчүлөрдүн саны 1312 адам.
Анын бүгүнкү күндө 829 келип өз убагында салыктарын төлөп иш жүргүзүп жатышат. Ошонун ичинен 429 адам келбегендиктен бүгүн рейд жүргүзүп ар бир үйлөргө барып иш чара жүргүзүп атабыз. Түшкөн акчалар боюнча айта кетсек, биринчи топтогу мүлк салыктары боюнча бизге 8 миллион 550 миң план берилсе, бүгүнкү күндө биз 5 миллион 300 миң аткарып турабыз. Себеп ушул келбеген адамдардын эсебинен, келбеген салык төлөөчүлөрдүн эсебинен биз ушул рейдти жүргүзүп, планды толук аткарууга аракет кылып жатабыз. Үй салыгы боюнча кеңирээк айтып берсеңиз, мисалы канча чарчы метрден ашканда төлөш керек, кандай болот? Эгер бир адамдын атында бир үй болуп 180 квадрат метрден ашкан болсо, ар бир салык төлөөчүгө салык чыгат. Мисалы 181 квадрат метр болушу мүмкүн. 1 квадрат метрине 50 сомдон 100 сомдун айланасында салык чыгат. Эгер Ош шаарындагы квартиралар жайгашкан жерлер, көп кабаттагы үйлөрдө 110 квадрат метрден ашкан болсо, ар бир квадрат метрине салык төлөнөт. Алардыкы деле ушул эле неме менен эсептелинет, 110 квадрат метрден ашканына карап. Эгерде бирден көп мүлкү болгон болсочу? Эгерде бир адамдын атында экиден көп үй боло турган болсо, алар бир эле үйдөн салык льготасын алышат. Анан калган үйлөрүнө ушул налог на имущество 330 статьянын 2 пунктунда каралгандай, налог на имущество первая группа деген налог чыгат. 6 жылдап төлөбөй жүргөн жер салыгынан айта кетсек, ал кишинин үйүнө уведомление жеткизилет. Келиңиз деген эскертүү баракчасы жеткизилет. Биздин 330 статья, 327 статьянын негизинде биз өзүбүз начисление кылып, ал кишинин үйүнө решение жөнөтөбүз. Карыз. Аны дагы төлөбөс, анан сот процессин өткөзүп беребиз. Буга чейин канчасын иш ошо сотко өттү? Буга чейин толук маалымат айта кетсек, акыркы быйылкы жылдын эсебинен 20-30га жакын өттү сотко. Былтыркы жылга салыштырмалуу былтыры биз ушул күндөргө 16 миллион ашык топтогонбуз. Быйылкы жылы 13 миллион топтоп атабыз. 3 миллион кем болгондун себеби ушул пандемияга байланыштуу деп элдердин айтуусунда. Бизге толук салык түшпөгөндүктөн ушинтип ар бир үйлөргө барып жатабыз. Анан жер салыктары бул жаңы берилген участкалар токтом чыккан күндөн баштап Кыргыз Республикасынын салык кодексинин негизинде налог төлөнөт. Азыр көп адамдар үйүндө үй салгандан кийин төлөйм деп жүргөндөр көп. Ошол адамдарга айта кетчү нерсем, токтом чыккан күндөн баштап бизге налогко келип каттоодон өтүп салыгын төлөш керек ар бир жаран.